Бизде менин аялымды да текшеришкен. 130 коттеджи бар деген. 4 жерде иштечимин. Дворник болуп иштечимин, охранник болуп иштечимин, медбрат болуп иштечимин. Өзүңүзгө катталган канча мүлкүңүз бар? 2 комната жашайбыз. 2 комната жер үйдө? Жер үйдө жашайбыз. 7 кызматкерден сотко бердим. Депутат экенине карабай эле, кол тийбестиги бар экенине карабай эле сотко бере бердиңиз. Ал өзүнүн сөзүнө жооп бериш керек. Экинчи аялы бар, экинчи аялынан кыздары бар, аларга да мүлктөрүн каттап койгон деп айтпадыбы? Бул эркек деген эмес да. Бир жок дегенде школда бир 2-3-өн жакшы көрчүмүн, сүйчүмүн. Студент кезинде 4-5-өн сүйчүмүн. Жашап жүргөндө 10-15-ин сүйчүмүн. Негизги 5 ийгилигиңиз. Көп жылдан бери зарплата көбөйүп болчу. Мен келгенден бери 2 жол көтөрдүм зарплата. Азыркы кезде жакын арада 3-чү жол көтөргөн атабыз. Религия жагынан ислам жакына көп кирип кетти. Бизде эмдөө менен төрөттө чоң проблема бар. Эмне үчүн сиз кетпешиңиз керек? Саламатсызбы, Алымкадыр Сайырдинович. Биз ушул алгач эле маегибизде ушу чыр жараткан соңку окуялар боюнча баштасак, депутат Жусупбек Коргонбай уулу экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы талаш эмнеден чыкты? Деги эле ошол бир таанышын кызматка дайындабай койгонуңуз үчүн элеби же башка да бир себептери барбы? Мен Коргонбай Жусуп уулу менен парламентте эле бир жолу же экили жолу саламдашып жолуккам. Мындай болуп экөөбүздүн сүйлөшүп андай жок болгон. Ал баягы телефон аркылуу эле ошо жолукканда дагы парламентте Матисаков дегенди главврач коюп бер деген. Андан башкалары да суранганда, алардын фамилияларын. Ал Матисаков деген мен айтып атпайм, ал менде иштеген. Менде биринчи балачада мен иштеп жүргөндө менде иштеген. Андан кийин ал билип калдым, ушу Ноокат ооруканасында зам болуп иштеп жүрүптүр. Ошол кездеги чыр-чатак менен ал жумуштан алыныптыр. Андан кийин мамлекеттик учреждение иштебептир, частныйда иштеп жүрөт, ошону коюп бер деген. Мен айткам, жок, аны кое албайм. Жакшы бир мындай ошол иштеп Ноокат деген чоң больница. Населениясы да чоң, фаптар да чоң, көп элдерди камтыйт да, ошого таап бер дегем. Азыркы кезде Коргонбай уулуна айттыңызбы? Айткам. Ошого дарамети жете турган дарамети жете турган азисти таап бергиле, мен суранып аткандан кийин коюп берем. Эмчүнен ошол жерден ал депутат болгон экен деп. Эмчүнен ал жердин башкы дарыгердин орду бошоп аткан. Азыркы коюп берген главврач Коргонбай менен эле жакшы экен. Иниси дос экен. Жакшы эле мамиледе экен. Коргонбай менен да жолугуптур, Коргонбай жолугуп сүйлөшүп айтканда жакшы иштейли, жакшы дептир да. Ошо ойдон эле иш жүрүп аткан. Андан кийин эле ушу парламент эле жанагынтип чыгып калды. Сиздин кеңешчиңиз Ринат Мавлянбай уулу ошо тергөө абагында өлтүрүлгөн Крим авторитет, Чыңгыз дөөнүн адамдары болгон, ошонун уюшкан кылмыштык тобунда жүргөн деп айтып жатат да, ошону жанына алып алды. Азыр эми ошол бүт бардык кадр маселесин чечип жатат дейт. Буга кандай комментарий берет? Ал деген өзү жакшы мединститутта бүткөн. Андан кийин 10 жылга жакын стоматолог, хирург болуп иштеген. Андан кийин зам главврач болуп иштеген. Андан кийин главврач болуп иштеген. Андан кийин мен иштеп жүргөндө бул главврач болуп иштеп жүргөн. Андан кийин түшүп калгандан кийин мага зам директор Алтын балыкка керек болуп калганда мен буга предложить этсем, бул келген мага. Президент мени бияка министр койгондон кийин кеңешчи кылып алдым. Өзүнүн опыту бар. Биринчиден, экинчиден ал да азыр сотко берип атат. Жанакы Коргонбайдын сөздөрү үчүн ОПГнын члени дегендикке. Азыр мынакей МВДдан справканы алып келишти. ОПГ эмес тигилерди айткандарын тааныбайт экен. Биринчиден.
Экинчиден кадр вопросуна жагына келгенде, мынакей 6 айдын мөөнөт болуп калды, мен экинчи жолу келдим. Мен мораторий берип эткем, главврачтарды койбойбуз деп. Только эле бошогон эле жерге бир 4 же 5 жерге эле кээ бирлериники болсо баягы зам главврачтарды же зам директорлорду эле үй кылып койдук, баягы конкурска чейин эле. А мындай назначение кылып биздеге мында койгон деген жок азыркы кездечи. Ал каяктан алды, кимден алды билбейм. Мен депутаттын жогорку кеңеште жүргөндө дагы башка жерге интервью берип атканда айткам, мен 6 айга мораторий берип койдум. Менин эсебим боюнча буларда жалпысынан 50 миллион долларга чейин ушул мафияда акча кармалып турат, бюджеттен урдалган. Түшүнүктүү. Мүлктөрүңүз боюнча келсек, негизи эле айтып коюңузчу, өзүңүзгө катталган канча мүлкүңүз бар? Кандай байлыгыңыз бар? Мага өзүмө катталган, мынакей декларация дайыма берем. 15-жылы тээп жүргөн машинам бар болчу. Аны мен бүт бары билет. Выбор убагында 23-жылы чыгып, акчабыз жетпей атканда мен аны сатып ийгем. 20-жылы сатып ийгем да. Ага чейин тээп жүргөн өзүмдүн машинам бар болчу. Аны мен сатып ийгем. Бирок азыркы кезде азыркы кезде оформить этилбей калды да, бүт барлык машиначы. Оформить этилбей менде экен ал машина. Тиги мурунку тээп жүргөн машинам. Экинчи дагы караштырып көрсөм, айылда 5 сотук жер алып турмун, тиги 2000-жылы. Ал ошо бир тууган карындашым бар. Ошол жерге 5 сотукка уйларыңга багат экен, тиги багат экен да, ушундай жерим бар экен. Менин балам өзү, кызым бизнесмен займашташат. Ал башкалардын балдары атасы чоң болуп, со бир гос эмеге кирет экен, иштейт экен, же күйөө баласы иштейт экен, же инилер иштейт экен, же эжелер иштейт экен дейт да. Менин андай жок да. Мен мамлекеттик эмеде мен өзүм жаңы иштейм. Балдарым да иштеген жок эме. Бирок балам менен кызым бизнес кылып, баламды ачыгын эле айтып жүргөм. 20 жылдан бери Ысык-Көлдө Чокталда жашайт. Ошол жерде биринчи Райль Биш деген пансионатта директор болчу. Андан кийин ал жерде директордон түшүп калгандан кийин жанындагы ошол элдер менен, элдердин эле жанагы доля эмеси бар экен, тиги участоктарыначы. Ошолорго ошол местный балдардын эле менен чогуу салышып, коттедждерди сатышып, кайра салышып, кайра сатышып, ушинтип эле бир 20 жылдан бери оокат кылып келатат. Ошол жерде Париж деген пансионатты салды. Алды бүт бар эле билет. Анда текшерилген мурдакы мен ишим башталганда текшерип, ошол эле кезде менин аялымды да текшеришкен. 130 коттеджди бар деген. Анда бар бүт бардык эмели текшерсе, ал деген доля участок эментиги местныйлердин жерин алат экен, балам салат экен. Бирок ошол жанагы салынган пансионатты апасына эметтир да, бир учредитель деп коюп коюптур да. Учредитель эсе баягы сатылып кеткен коттедждин бүт баарын эле аялымдыкы дептир да. Азыркы кезде декларация менен көрсөтүп аткандай, тиги 13-14-15 жылдары баламда долевой участок кылып, жана Эра деген компания менен жалда, микрорайон жалда, өзү биз жашап жүргөн жерде 9 этаждуу эме курушуптур, үй курушуптур. Ошол жерден аялыма 2 комната, да бир комната, 2 баягы балама тийген экен да. Бул 13-14 жылдар экен, 2013-14 жылдары. Документтердин баары алып келип көрсөтүштү магачы. Ошол оформить этилиптир да. Ошондо канча үй оформить этилип калды? 3 үй алыптыр. 3 үй, бир комнатан 2 комнатан 3 комната, 3 үй, 3 квартира оформить этилиптир. Бүт баарысы эле 2000 жылдардан баштап 19 жылдар мен деле тиги иним экөөбүз, айылдагы иним экөөбүз сүт чогулчубуз, сүт өткөрүп жүргөнбүз. Ошондо эле тиги мал багып, мал сатып, оокат кылып жүргөнбүз да. Бүт кыргызстандыктардын бүт баары ошол кылып жүргөн. Кесибиңиз менен иштегенге чейинби же параллель
Жок, параллельно кылчубуз. Эми хирург болуп иштеп жүргөндө доктор болдум, профессор болдум. Иштеп жүргөндө тиги сендер аракет кыласың да, бүт барлар аракет кылат да семьяны багалы деп. Мен 4-5 студент кезде семьям болгондо 4 жерде иштечимин. Дворник болуп иштечимин, охранник болуп иштечимин, медбрат болуп иштечимин. Балам экөөбүз антеминтип компьютерный клуб ачып ал ичине өзү. Компьютер менен эметип көлдө ошо компьютерный клубтарды ачып антеминтип ошодон эле анан бутуна туруп баягы биринчи первоначальный биз эме деп коет, акчаны ошону таап кеткен да. Могу мүлктөрдүн караңыздар. 20дан ашык элит жанагындай люксовый машиналар. Range Rover Lexus 507 $1 миллион ашык машинасына автопаркинг. Учурда кандай үйдө жашайсыз, кандай унаада жүрөсүз? Мендиги баламда кандай машина экенин билген жокмун. Алдагы ошо 13-14-15 жылдары машина менен займашчы экен. Бүт бар эле машина алып сатып тиңитип займашчы экен. А мен болсо аялымдыкы мен бердим серве деп коет 300. 2002 жылкы, 98 жылкы экен. Ушунда азыр документтерин даярдап берип атабыз да. 98 жылкы экен, 1998 жылкы. $3,5 миң калыптыр. Документтер бар экен бүт бардыгы. Кимден алганда бар экен тиги частниктерден ошол кезде да көп. И кызымдыкы дагы ошондой эле бир эме экен да. 3,000-4,000 эле эски жанагы эме экен да. Ал айтты мен күйөө балага, сен өзүң күйөө балаңыкы экен да. Өзүңө оформить этпейсиңби десем, жок деп аялына оформить этип коюптур. Менде өзүмдө личный өзүмдө азыр машина жок. Служебный машинам бар да. Жашаган жериңиз Хан Сарайда жашайсызбы же Батирдеби? 2 комната жашайбыз. Бүт барды баягы былтыр Рамазан айтырып барып көргөндө таң калышканда. Бизде зал деген жок. Кухням бар, анан бир комнатабыз бар, айылым экөөбүз жашаган, экинчисинде кичинекей балам жашайт болду. Көп кабаттуу үйдөгү Батирде? Жок. 2 комнат жер үйдө? Жер үйдө жашайм. Аны дагы оформить этелекпиз. Жерде арендага алганбыз ушундай бир эмеден. Аны да оформить этелек. Эмнеге балдарыңыз жакшы бизнесменен, курулуш тармагында иштейт-экен, кененирээк үй салган эмессиз башкалар сынып? Үйүңүзгө конок келип калат, башка болуп калат дейбиз го кыргыздар. Сиздики эмнеге 2 комнат өзүңүздөргө ылайык эле бата турган үй салгансыз? Биздин мен өзүмдүн дагы аялымдагы мындай образ жизничи той тогулгардагы барып антимитип үйгө да конок чакырбайбыз да. Мындай айнерлап сен конокторду үйгө чыгып дегенде мындай азыркы кезде бир кафеге деле, бирок андай деле потребность жок да. Келинчегимде жок. Мисалга алсак, бүт бар таң калышат. Башкаларды конокко бара турган болсо же свадьба кандай мындай болсо көйнөк заказ берип тигинтип. Ал ошо кийинип турган эле бара берет. Бирок барбайт да. Барса да бир 30 мүнөт отуруп алып кетип калат. Мен деле ошондоймун да. Жубайыңыз тууралуу айтып берсеңиз, ал учурда ден соолугу жакшыбы, чейин ушу дарыланып жүрөт деп. Эми анда мындай да. Мен аны айтпай эле коеюн дегем да. Жанагы башка эле бирөөнү мен аялым кылып, башка бирөөнүн эле мүлктөрүн санап, башка бирөөнүн эле эметкенден кийин кыздарымчы келинчегим азыр 2 жылдан бери бар эле берет. Мен дагы Турцияда жүрүп калдым. Ошол жакта Турцияда операция болуп, антимитип, химия алып 9 ай жүрдү. 2 жылдан бери ошол оору менен, жаман оору менен күрөшүп атат да. Азыркы кезде Россияда, Москвада, Омскидеги онкологический центрде лечение алып, химия алып, лечение алып атат да. Мен жооп бербей эле коеюн дегем, бирок анан келинчегим кайра звонить этип, кайра айтып, эмне үчүн булар ал мен жөнүндө туура эмес информация жетип атат, эмне үчүн мен жөнүндө жаман сөздөр айтылып атат, момундай деп. Сен ачык эле айтып койбойсуңбу дегенден кийин анан кийин могу 2-3 күн болду да. Мынакей менин келинчегим ал эмес. Мынакей сизге справкасын алып келип берди. То есть бракосочетание тиги
мени эме деп атканы тиги Кулматова Гүлнара Ринатовна ал өзүнүн Каманов Гүлчору деген күйөөсү бар экен, жакшы жашайт экен, кичине оокаттары бар экен, бизнестери бар экен. Мага ЗАГСына келип көрсөтүштү. Мени сен немен кылып койду дейт, күйөөм кылып койду дейт. Демек депутат сиздин башка бирөөнүн эле аялын сиздин аялыңыз деп айтып, ошонун байлыктарын тизмектеп берди. Анын байлыктары барбы жокпу каяктан билем, анык билчем. Зачем азыр анын байлыгын дагы эметип атышты. Ошон үчүн мен жөн эле коеюн дегем да, анда айтпай эле коеюн дегем. Бирок келинчегим ачыгын айт дегенден кийин анан ачыгын айттым да. Мен эмне кылам, эми ал мүмкүн бардыр. Айтылган сөздөн кийин азыр бар. Депутат тизмекте ошонун атына катталгандарды айтпадыбы? Эми аны текшере башташат да. Зачем мага кереги бар деп мен айтпай эле коеюн дегем. Бирок вынужден болдум да, баягы элдерге дагы айтып, ал менин аялым эмес. Ринат Сатарович менин кайнатам эмес. Сиздин жубайыңыздын фамилиясы менен анын фамилиясы окшош болгон үчүн эле анан окшош болду. Эми Кулматовдор деген көмүт, Кеңеш Кулматов бар. Андан көрө ошо Кеңеш Кулматовго жакындатса болмок экен. Башкага жакындаттырбай. Жубайыңыз өзү мурда мугалим деп айтчу элеңиз, бачын. Эмеге бул музыка боюнча мугалим болчу. Өзү ошо музыкадан сабак берип, музыкадан мугалим болуп жүргөн. Акыркы жылдары ошо оору менен күрөшүп жумуштан чыгып калган да, азыр пенсияда. Мурунтан эле ошол мугалимдик менен баштан эле ошол мугалимдик менен эле. Түшүнүктүү. Анан ушул окуялардын фонунда президент Садыр Жапаров дагы маек берди. Сизди братым дагы эмес, сватым дагы эмес деп айтты. Президент менен мамилеңиз кандай? Көп эле. Мени жердеши деп жүрөт. Мен өзүм кеминдик болом, токмоктун үстүнөн болом, чүйлүк болом. Биринчиден, эмчүнөн эле кайсы жерге барсаң деле бүт бардыгы эле ушу жердеши болуп атат биринчиден. Экинчиден, тууганчылык деген эчтекемибиз жок. Үчүнчүдөн, мен 2000 жылдардан баштап клиника Ахунбаев деп коет, Исакунгович Ахунбаев түптөп кеткен кафедраны, клиниканы баштап калгам да. Ошол кезде ушу Садыр Нуркожоевичтин туугандары жатып калдыбы, же тааныштары жатып калдыбы, бирөөлөр жатып калган. Ал кезде Садыр Нуркожоевич депутат болуп, ушу келип калганда ошол жерден биз таанышып калганбыз. Биринчиден. Экинчиден, депутат болгондон кийин тааныштарын жөнөтөт да, эмгечи баягы операцияга жатып калышат, же бирдеме болот, телефон аркылуу сүйлөшүп, ошондой кылып мен ооруларын карап берчүмүн. 2020 жылы Мекенчил деген партия курулуп, ошонун программасын көрүп, Садыр Нуркожоевичке мен өзүм чыгып, сизди ошол Мекенчил деген эме партия чыгып, выборго чыгып аттыр. Мен да ошону колдойм, мен дагы ошол деп анан ошол бойдон Мекенчил партиясы менен шайлоого аттангам 2020 жылы. Шайлоого аттанып, ушул Чүй Кемин областы боюнча мен иштегем да. Анан билесиңер, өтпөй калдык. Садыр Нуркожоевич абакта жаткан учурларда дагы дарылап барып карап турчу белеңиз? Эми мен клиника Ахунбаевдин эмеси болгондон кийин, мындай руководитель болгондон кийин дагы эле айтып атам, Коңгурбай уулу башкача түшүнүп атат да. Бул республиканский больница. Азыркы кез дагы эме ГСИМ менен Минздравдын республиканский больницага направление тегиндемде болсо республиканский больницага келип түшөт. Мынакей азыркы кезде дагы бирөөнү операция кылыш керек, бирөөнү консультация кылыш керек, бирөөнү деп турат да. Ошондойлор болгондо мен как руководитель барып көрүп көрчүмүн. Бир жолу Садыр Нуркожоевичти да көргөм. Абакта бир жолу да көргөм. Сүйлөшүп эметкенбиз. Сизди ошол президенттин абакта отурган учурда, Садыр Нуркожоевич абакта отурган учурда
жеке дарыгери сыяктуу болгон деп айтып жүрүшөт да, ушул чындыкпы? Жок, андай эмес. Кандайдыр бир ооруп калганда барып, мындай өзгөчө кырдаал. Жок, мен деген мындай да, мен дарылап жүргөн деп. жок. Мен ачыгын айтып жүрөм да. Садыр Кожоевич суранганда туугандарымды же болбосо муну тааныштарым тиги булар көр дегенде мен барып көрүп берчүмүн. Парк, бул жер сиздерге жакын экен. Чыгып турасызбы? Бул жерде биздин саламаттык сактоо министерствосунун жанында болгондон кийин ушул жерде мен дагы өзүм жумушка абдан эрте келем. Саат 6-ларда, 7-лерде келем, себеби ушул жерде 25 жылдан бери иштегем. Ушул жерди басып жүргөнбүз дагы, ушул жердеги баягы паркты көрүп, өзүбүздүн баягы субботник андай мындай болуп тазалап турабыз. Жакшы. Эми жана сот тууралуу сурайын дегем. Депутатты сотко бердим деп едиңизби? Ал иш эмне болуп атат? Сот процесстери башталдыбы? Сот процесси мынакей азыркы кезде Ленинский сотко бергенбиз. Ал кезде иш каралып атат биринчиден. Экинчиден экинчи жолу дагы баягы мен жөнүндө андан бетер дагы жаман сөздөр айткан үчүн аларга да биз үстүнө коштук. Ошол эле жерге 7 биздин жанагы специалисттерге айтылган сөз боюнча алардын баардыгы ошол Ленинский сотко берилди. Демек, сиздердин 7 кызматкер тең сотко берди. 7 кызматкер тең сотко берди. Ошо менен 8 иш азыр козголуп атат. Баары Ленин райондук сотунда. Эмне үчүн дегенде ал ошол Ленинский райондо жашайт экен. Кайсы жерде депутат жашаса, ошол жерден анан кийин сотко берилет экен да. Ошол жерге биз азыр сотко бердик. Сот иши ошол жерде каралат. Депутат экенине карабай эле, кол тийбестиги бар экенине карабай эле сотко бере бердиңиз. Сотко бердик. Себеби ар бир адам укуктуу, өзүнүн жанагы доо кеткенине, личный эмесине кеткенине, бул деген макул эми журналисттер болсун, макул эми эшикте жүргөн чабан болсун, же бирөө айтып койсо, бул деген Кыргызстандын эл өкүлү болуп жүргөн чоң трибунаны айткандан кийин ал өзүнүн сөзүнө жооп бериш керек. Жооп бербесе, мен ойлойм, Кыргызстандын республиканын закону боюнча жооп бериш керек. Ал мен эл өкүлүмөн деп эле мага иммунитет деген жок, андай жок бизде. Депутаттар да карап туруш керек. Ал эл өкүлүбүз деп эле андан кийин биздин иммунитетибиз бар деп эле каякта сөздөрдү айта берген, андай Кыргызстандын законунда, конституцияда жазылган эмес. Ошо сиздин жеке жашооңузга чейин айтып, анан экинчи аялы бар, экинчи аялынан кыздары бар, аларга да мүлктөрүн каттап койгон деп айтпадыбы? Бул эркектик эмес да. Эркек болгондон кийин жаш кезинде болосуңбу, тиги болосуңбу, баары бир деле адамдар жакшы көрүп каласың, кыздар деле. Амне коргонбай эмне башка депутаттар деле башкалардын баардыгы элечи, ачыгын айтканда бирөөнү жакшы көрүп калып, бирөөгө симпатия болуп, бирөөгө жаш кезде болгон. Меники да болгон андай, мен жашырбайм. Андайдан бирөө деген ал абдан чоң ката кетирип койду. Мен деген бир жок дегенде школдо бир 2-3 жакшы көрчүмүн, сүйчүмүн. Студент кезинде 4-5 сүйчүмүн. Жашап жүргөндө 10-15 сүйчүмүн. Ошолордун баардык фамилиясын алып чыкса болмок экен. Ал жубайы деп атпайбы, жашагабызбы? Мындай да. Жөн эле сүйүп барабызбы? Жок, жубай деген мен өзүм бир эле жубайым бар. Бүт бар эле билишет ал. Экинчи жубай экен, андан кыздары бар экен деп кыздардын мүлктөрүн айтпадыбы? Ал дегенчи, ал деген ошону доказательством болуш керек да. Бизде мисал алсак, бияка жумушка келип антимитип аткандан кийинчи сен эгер бүт баарын тапшырасың да, жубайыңан ажырашкандан кийин гана экинчи жубайга үйлөнө аласың. Андан ажырашкандан үчүнчүгө үйлөнөсүң, андан ажырашкан 4-кө, 5-кө үйлөнөсүң да. Закондо ошондой бар да. Анан жөн эле бирөөлөрдү айтып эле, могу экинчи жубай экен, тиги үчүнчү жубай экен деп. Бул да абдан чоң ката кетирди. Жанагы кулматтуу Гүлнара Бирнатовнун аялы депчи. Анда текшерип көрсө болмок экен да. Ошону билбегенден кийин, мен аялым ким экенин билбегенден кийин, азыр оорулуу адамды ошентип мындай каралагандан кийинчи ал эркек эмес да. Депутаттар сизди кетиш керек деп атат, кээ бирлери да кошулду, Курманбай уулу. Анан эмне үчүн сиз кетпешиңиз керек? Сизди кайсы иштерди жасап жатасыз? Эмне үчүн саламаттык сактоо тармагына керексиз? Ушу тууралуу айтып бере аласызбы? Биринчиден эл билип атат азыр. 30 жылдан бери реформа болбой, 30 жылдан бери элди ыйлатып, какшатып жеп келаткандарды мен токтотуп атам.
мынакей частный клиникалар, мамлекеттик клиникалардын ичине кирип алган клиникалардын баарын чыгардым, токтоттум. Исманкуловдуку эмне болду, чыктыбы? Исманкулов чыгып кеткен давно эле. Бош болду ал. Сен Исманкуловду эле билип калдыңар. Андан башка Кыргызстан боюнча 100га жакын ошо эмен мемлекеттин ичине кирип кеткендердин баары чыгып кетишти. 200ге жакын главврач сразу ордунан бошотулду. Ошолордун баардыгы мен жакшы көрүп атат десең, эмчинен главврач деген жанында шофер бар болчу, машинеси бар болчу, бухгалтери бар болчу, тиги болуп бул бар. Алардын баары жок. Башкысы акча түшүп турчу, акча түшүп турчу. Азыр жок. Азыр бир эле главврач, бир эле. Ошол эле кезде жанакы ССМ деп коет поликлиника. Ал жерде бир врач, ошол эле кезде кардиолог болчу, ошол эле кезде педиатр болчу, ошол эле кезде фтизиатр болчу, хирург болчу, бүт бар болчу. Ал мен медицинада жүрүп билем да, андай бир адам. Анда мындай кылбайлы, сизден көп тизмектеп атасыз, сиздин бир негизги 5 ийгилигиңиз, мына кийинки экинчи ирет кызматка дайындалганыңызга бир 7 айдай болуп калыптыр. Макул. Биринчиси, эң биринчиси, жанагы айтып кеткен эле, бардык ССМдерге узкий специалисттер киришти. Экинчиси, Бишкек шаарында 5 балдар поликлиникасы ачылды. Ошто ачылды, Жалал Абадта ачылды. Ошондой эле стоматологдор ачылды. Экинчиси, 30 жылдан бери больницалардын баары тендер менен фарм компаниялардан дары-дармектерди алчу. Аларды биз токтоттук. Азыркы кезде Кыргыз фармация полностью обеспечивает 100%. Төртүнчүсү, ар бир мед учрежденияларда министр здравоохранениялардын мурдакылардыкы, 4 министрдики мындай, азыр депутаттардын, чиновниктердин ошол эле мамлекеттик медицинский учреждениянын ичинде жеке менчик аптекалар болчу. Мен бүт баарын чыгарып туруп атам, мамлекеттик аптекага киргизип атам, Элеман дегенди. Эми билип атасыңар, окшош экен. Элеман дегенди киргизип атам, ал жерде 20%, 30% арзан, сапаттуу дарылар кирип атат. Ошол дарылар мынакей кирип атат. Азыркы кезде узкий специалисттер бардыгы жетпей аткан тиги эмеге биз деген полностью мынакей детский врачтар даярдап алган. Биз азыр бүт бардык мед учреждение менен сүйлөшүп, педиатрия деген специалистти киргизип, педиатрия деген тиги эмени факультет ачып, ошолорду көбөйтүп атабыз. Жаш балдардын ал мурунку эмелердин эмеси менен тиги реформалар менен, мурдакылардын реформасы менен мединститутдагы педиатрия деген факультет жаап ташташкан. Азыр кайра ачылып, кайра набор болуп, азыркы кезде мен ойлойм 5-6 жылдын ичинде полностью биз эметебиз. Эң чоң дагы жетишкендиктердин бири бул көп жылдан бери зарплата көбөйүп болчу. Мен келгенден бери 2 жолу көтөрдүм зарплата. Азыркы кезде жакын арада 3-чү жолу көтөргөн атабыз. 3-чү жолу көтөргөндө канчадан алып калышат? Азыркы кезде орто эсеп менен 22 миңден алышат. Участковый врачтар 30-35 миң алышат. Көтөргөндөн кийин бир 45 миңден алып калышат. 45-50 миңден баягы биздин. Азыр 22 миң алып аткандар 45 миң алып калат. Жок, 22 миң көтөргөндөр 32-35 миң алып калат. Бизде эки категория бар да. Участковый врачтар бар и стационарный врачтар бар. Стационардыкы кичине азыраак. А участковыйлордуку азыркы кезде 30-тан кээ бирлери 50-60 миңге чейин алышат. Баягы стажы бар, башкалар. Орто эсеп менен 35 миң алышат. Стационарный 22 миң алышат. Дагы бир жолу көтөрсөк бир 10 миңге, 15 миңге көтөрөбүз. Кошуп койгон ойдон. Андан кийин дагы көтөрсөк мен мурун айтып жүргөн $1000 жеткирем. Качан жетип калат? 1 жылдабы, 2 жылдабы? Биздин экономикадан зависит этет. Мына 3 жылдын ичинде ойлоп көргүлө 10 миңден 22 миңге чейин көтөрүлдү. 10 миң эле болчу айлыгы, азыр 22 миңге жетти. 3 жылдын ичинде. 3-чү этабын жакында деп өдүңүз. Ал нет, 2-чи этап менен көтөрдүңүз, 3-чү этап менен дагы бир көтөрөм деп. Дагы бир көтөрөбүз. Ал качан? Быйылбы? Быйыл могу бир баягы оптимизация деп коет, биз азыр реформа кылып атабыз, фомстучу. Реформа кылып атабыз, ошол мынакей закон жогорку кеңештен өтүп алса эле, жогорку кеңештен фомстун реформасы өтөрү менен сразу айлыктар көтөрүлөт. Демек быйыл күзгө чейин деп. Күзгө чейин көтөрүлүп калат. Эмеге чейин көтөрүлүп калат. Төрөттөн кийин каза болгон келиндердин саны
көп чыгып атат да. Анан эми буунун себептери эмнеде? эми ачыгын айтканда, мынакей мен министр болуп келгенден бери 21-жылдан баштап төмөндөй баштады. Эгер мурун бир жылда ошо төрөттөн 50-ге чейин каза болгон болсо, анан 40-ка чейин жетти. Андан кийин азыр мынакей былтыркысы 38 болду. 38 болду. Ушул убакытка чейин мен министр болгонга чейин көп болуп кетти да, биз аларды азайтып атабыз. Анан причинасын издеп көрсөк, биринчилерден болуп бул миграцияда жүргөн аялдар төрөт убагында бияка келип калышат. А билесиңер, төрөттү баягы боюнда барды биз учетка алып, ар кандай осложнение болуп аткандан бүт баарын көрүп сактап калышыбыз керек да. Эгер баягы оор төрөт болуп кала турган болсо, айылда, райондо жана ФАПтарда төрөбөш керек. Аны деген специализированный перинатальный центр деп коет. Ошолорду ачканбыз. Ошол жака келип төрөш керек. Себеби ар кандай боюнда барлар иштеп жүрүп, анда болуп туруп өзгөрүүлөр болуп кеткенде ошону коррекция кылыш керек. А тиги миграцияда болгондор 8 ай, 9 ай уже 1 ай калганда, 15 күн калганда эле баягы төрөткөчү Россиядан, Казакстандан, Кытайдан, Турциядан келип калышат дагы төрөткө кирет. Же бияктан баягы төрөтү башталат келет, же кровотечение болуп келет, же эклампсия болуп келет, же болбосо порог сердца болуп калат. Ошондой болуп атат да. Биринчи ошолорду биз азыркы кезде Россия башкалар менен да сүйлөшүп атабыз. Основной Россия менен да мен сүйлөшүп атам. Биздин жанагы боюнда барлар бияка келбей эле ушундай эле привилегия менен жанагы бекер төрөйт да. Фомустун эмеси менен эле ошол жактан калып эле төрөгөнгө. Же болбосо азыркы кезде биз баягы профилактический эмелер көрүп айтып атабыз, бүт баарын түшүндүрүп атабыз. Ким боюнда бар болсо учетко турсун деп. Эми ачыгын айтыш керек, бизде эмдөө менен төрөттө чоң проблема бар. Бул деген бардыгыбыз азыркы кезде религия жагынан ислам жакына көп кирип кетип, ал жакта мынакей эмдөөгө дагы болбойт экен. Ошол эле билесиңер, биздики кээ бирлердики райондордо эгер баягы акушер гинеколог Токтогулда болду, башка жакта эркек болуп калса, эч ким барбайт экен. Ал эмес күйөөсү барып бирөөнү төрөткө алып койгон экен, тиги аял төрөтүптүр да, эркек гинеколог. Аны күйөөсү чыгып алып сабап, азат жерин өлтүрүп кой баштады. Эмне үчүн сен деген мен аялыма төрөттү өткөрдүм деп. А ким өткөрөт? Эгер ал андан башка акушер гинеколог жок болсо, ал өзүнүн профессиясын кылды. Ал деген акушер гинеколог деген эркекпи же аялбы же тигиндей мындай эметпейт. Вот ошол проблема болуп, көбү боюнда барлар көбү барып учетко турбай атат да. Эмне үчүн дегенде абдан туура эмес. Биз азыр муфтият менен сүйлөшүп атабыз, бар менен сүйлөшүп атабыз, эмдөө жагын, ушу төрөт жагын сүйлөшүп атабыз. Алардын эмне экен? Кудай берди, Кудай алат, бүттү. Төрөттө негизи эле дарыкерлердин шалаакылык жагы да болуп атабы? Төрөттүн каза болгондор. Төрөттүн ичинде каза болгондор ар бир участок эмени случайды биз текшеребиз да. Ар бир эме тиги специалист. Көп деген адамдар төрөткөн. Бирок жанакында осложнениясы болгондорду. Болбогон мынакей Кара-Балтада болгон иште эле. Ал жерде акушер гинеколог Кара-Балтадагындачы бир жылда 300 400 төрөтүп жүргөн. Ошо өзү эле жаңгыз. Андан да көп төрөтүп жүргөн. 1000ге жакын жеткен. Бирок тиги келген эменики миграциядан келип калып эметкен экен, келип караса кровотечение башталды да. Кровотечение дегенден кийин башталгандан кийин ал акушер гинеколог хирургический эмеге, операцияга кирип, аны токтотуп калганга квалификация жетпейт да, ал деген хирургтар кириш керек болчу. Аны деген главврач обеспечить этиш керек болчу. Главврач деген ага кайрылган экен, главврач обеспечить этпей койгон үчүн биз аларды жумуштан алдык. Ал судебный дело жүрүп атат. Бул акушер гинеколог эмес, бул эме главврач жооп берет. Ушундай болду да. Ошондой эле башка жерлерде дагы мисал алсак, демек буга кадрдын жетишсиздиги дагы болот турбайбы? Мисал үчүн кээ бир төрөтканаларда бир залда бирөө төрөтүп атса, экинчи ошол эле
акушер аркы жакта бирөөнү төрөтүп атат, экөө тең да, кыйкырып атат экөө эки жакта. Анан бирөөнү төрөтүп коюп, анан сага келем деп ошенткен жетишпей калган учурлары болот эмеспи? Жок, эми андай учурлардыкычы, мисалы алсак райондо факттарда, может быть, бирден бир акушер-гинекологдорда, а могу шаарларда дежурствоға турганда тиги болгондо жок дегенде бир 5 акушер-гинеколог иштейт. 5 акушер-гинеколог иштейт. Андай учурларды мен как мисалы катары укат элекмин, көрөт элекмин. Эми жөн эле баягы макул эми бирөөнү төрөтүп башталды да. А бирок баягы толготу башталганда эле сен эмне мага келбейсиң деп кыйкырат да. А тигиники болсо сен төрөтүп коюп, сен чыдап тур дейт да. Ал баарыбыз эле билебиз да. Толго башталгандан кийин жок дегенде бир 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат, кээ бирлер 1 сутка. Анан 1 сутка жанында эле отура бербейт да, 4 саат отура бербейт да. Ал карап турат. Анан дагы убакыт жете элек. А тиги болсо баягы толготу келгенде эле кыйкырат да, мынакей мен төрөтөм, сен келбей калдың менин жаныма депчи.